Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Ош шаарында мамлекеттик бюджеттен 73 миллион сомду өзүнө чегерип алган деп шек саналган кызматкерлердин үстүнөн тергөө уланып жатканын билдирди. Мекеменин 4-декабрдагы маалыматына караганда Кеңсай конушунун электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча курулуш ишин жүргүзүүдө 10 миллион сомдук трансформаторлордун баасы 82 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Буга чейин Финполиция ушул эле Кеңсай конушунда жол курууда 13 миллион сомдук курулуш иштери аткарылбай калганын кабарлаган. Бул иш боюнча Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы менен келишим түзгөн ишкананын жетекчиси камакка алынганы белгилүү болгон. Финпол бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо уланып жатканын билдирди. Кылмыш үчүн шек саналып жаткан тарап азырынча өз маалыматын бере элек. Кечэтен бери Кыргызстанда 401 адам коронавирус жуктуруп алса, 5 бейтап каза болду. Ошол эле убакта дарыланып жаткан 425 адам айыгып чыкты. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Оору жуктургандар Бишкек шаарында 99, Ош шаарында 20, Чүй облусунда 133, Ош облусунда 22, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 45, Жалал Абад облусунда 39, Баткен облусунда 26 адам жуктурган. Ушуну менен пандемия башталгандан тарта оору илештирип алгандардын саны 74.774 болду. Анын 66.538 айыгып чыкса, каза болгондор 1290 адамга жетти. Коронавируска чалдыккандарга протоколго кирбеген дары-дармектерди берүү бейтаптарды өлүмгө жеткирүүдө. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 5-декабрда Твиттерге жазды. Жалал Абадтагы менчик ооруканадан 9 бейтап мамлекеттик аймактык ооруканага которулду. Алардын 8-и көз жумду. Прокуратурага иликтөө тапшырмасы берилди. Бул жаңжал деген Сурабалдиева окуя качан болгонун жазган жок. Вице-премьер-министр 2-декабрда Кыргызстанда коронавирус күчөп турган жай мезгилинде Кытайдан келген күмөндүү дарылар таратылганын айткан. Өкмөт өкүлү препараттар сыноодон өтпөгөнүн белгилеп, ага жооптуларды айыптаган. Кыргызстан кара куурай жана кара куурайдын чыйыры өзгөчө кооптуу баңгизаттардын тизмесинен чыгарылышына каршы. Бул тууралуу 4-декабрда өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар боюнча комиссиясынын 2-декабрдагы чечимине каршы добуш берген 25 өлкөнүн бири. Мындай чечимин ички иштер министрлиги Кыргызстандын аймагында кара куурай 10 000 гектардан ашуун жерде өсөөрү жана ага каршы чараларды жумшартуу өлкөдөгү наркологиялык кырдаалга тескери таасир тийгизиши ыктымалдыгы менен түшүндүрдү. Өкмөттүн маалымат кызматы салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиевке сөгүш берилгенин билдирди. Анда Абдалиев өзүнө жүктөлгөн милдеттерди талаптагыдай аткарбагандыгы белгиленет. Тийиштүү буйрукка премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгон. Жакында эле өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Чалдыбар көзөмөл өткөрүү пунктунда салык кызматынын төрагасынын орун басары Искендер Асылкуловго каарын төккөн. Анын ачуусун келтиргени ноябрдын аягында ишке кирип, товарлардын эсебин ала турган системанын алигичи үкөктөн чыгарылбай турганы болгон. Бирок кийин салык кызматы ал иштерге башка мамлекеттик органдар жооп экенин айтып билдирүү тараткан. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер Артем Новиков бүгүн 5-декабрда Нарынга иш сапары менен барат. Бул тууралуу өкмөттөн билдирди. Жумушчу сапардын алкагында Новиков Торгарт көзөмөл өткөрүү бекетинин иши менен таанышат. Ошондой эле бир катар инфраструктуралык жана социалдык объектилердин курулушун көрөт. Кыргызстан жакынкы күндөрү чет өлкөлүк донорлордон 429 миллион 704,6 миң доллар алууну пландап жатат. Бул тууралуу өкмөттүн COVID-19 каршы күрөшүү максатында тартылган каражаттар тууралуу 4-декабрга карата берген маалыматында жазылган. Кыргыз өкмөтү пандемия башталгандан бери чет элдик банктардан 774 миллион 432,8 миң доллар алууга макулдашкан. Анын ичинен 597,4 миллиону кредит, 173,5 миллиону грант түрүндө берилмекчи. Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы 34 мектепте 7-декабрдан тарта салттуу режимде окуу башталат. Бул тууралуу райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Динара Шеркулованын айтымына таянып, билим берүү жана эл министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин айрым мектептердин окуучуларына жана ата энелерине мессенджер аркылуу кулактандыруу келген. Министрликтин маалымат кызматы бул билдирмени тастыктап, кийинки аптадан тарта кайсы мектептер жана кайсы класстар окуй турганын айтты.
Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова кыздар күрөшүнүн тарыхындагы эң мыкты балбан деп табылды. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун Instagram баракчасына жарыяланды. Кыргызстандык дүйнө чемпиону индиялык Винеш Пхогат менен финалга чыккан болчу. Биз менен кошо Айсулуу Тыныбекованы куттуктаңыз. Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун күрөш тарыхындагы эң мыкты балбан кыз жарышында жеңүүчү болду. Тыныбекова 292.896 күйөрмандын 58% добушун алды деп айтылат билдирүүдө. Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун виртуалдуу мелдеши онлайн форматта өткөн. Индиялык спортчуга 121,907 адам добуш берсе, Тыныбекованы 170,989 адам колдогон. Жалал Абад шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү жайда республикалык деңгээлдеги өрттүк тактикалык машыгуу өттү. Анда көлөмдүү цистерналардын бири өрттөнүп жатат деген билдирүү шаардык өрт өчүрүү кызматына түшүп, ага 4 техника, 1 автошаты, 50ге жакын кызматкер тартылып, өрткө каршы туруу эрежелерин аткарышты. Бүгүнкү күнү ушул резервуардан өрт чыкты деп маалымат түшкөн. Бул азыркы пенна атака болуп атат, өрттү өчүрүү процесси жүрүп атат. Андан сырткары жанындагы суу чачып аткандар бул охлаждение берип атат, чтобы соседний резервуарларга өрт өтүп кетпеш үчүн. Анан ушул эле резервуарлардын алдында көрүп атасыз, обвалование деп коет, казылган чуңкурдук турат. Ошол чуңкурда вдруг резервуарда взрыв болуп, ичиндеги күйүүчү зат чыгып кетсе, башка резервуарларга кирип кетпеш үчүн ошол обвалованиялар жасалган. Окутууга Бишкек шаарынан, Ош облусунан жана Жалал Абад шаарына жакын жайгашкан Сузак, Базаркоргон, Нокен райондорунан өрт өчүрүүчүлөр келип практика жүзүндө тажрыйба алмашты. Машыгууга катышкан өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоону 5 мүнөттө чектөөгө алып 1 саатта толугу менен өчүрүштү. Өрттүн кесепетинен 2 киши жабыр тарткан, аларга тез жардам кызматынын дарыгерлери биринчи медициналык жардамдарын беришти. Эми машыгуунун жүрүшүндө белгилүү болгондой, бул медицина кайра иштечү заводдун ушундай өздөрүнүн дружиналары, мисалы үчүн служба безопасности өзүнө көрүлгөн убакытта келди, аракетин көрүштү. Ошону менен эле өрзүгө чакырдалдар медицина жабаш шаардык бөлүмү дагы бул 10 минутталык аралыкта келди. Жайгашкан жеринен ушул жерге чейин эсептегенде туура убагында өз мөөнөтүндө келди. Анан эми жабыркагандар боюнча бул машыгуунун жүрүшүндө 2 адамыбыз жабыркады, 2 жараныбыз. Ал болсо биз көрдүңүздөр, бул Минздравдын өкүлдөрү келип туруп биринчи жардам көрсөтүп алып кетти. Өткөн жылы ушул жерге жакын жерден мунайды кайра иштетүүчү жайда ири өрт кырсыгы катталган болчу. Ага башка облустардан да кошумча күчтөр тартылып, араң чектөөгө алышкан эле. Албетте, тилсиз жоо менен күрөшүүгө өрт өчүрүү кызматынын унааларынын эскилиги жеткени жумушту артка тартат. Жакынкы аралыкта жаңы техникалар келери айтылууда. Бул жерге өтө чоң техникалар керек. Бирок андай техникалар бүгүнкү күндө тартыш. Азыркы мезгилде өзгөчө министрлиги тарабынан техникаларды тартуу боюнча пландаштырылган. Булар уже министрлик тарабынан берген маалымат боюнча 13 Урал үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү автоунаалар келет, жакынкы ортодо келип калыш керек. Андан сырткары 80 техника дагы Россия Федерациясы менен договорлор түзүлгөн. Бул 2021 жылга болжолдуу келип калышы мүмкүн. Жыл башынан бери өлкө боюнча 2425 өрт кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу 34% азайган. Анын 365-и Жалал Абад облусуна тиешелүү. Өрттүн кесепетинен 29 адам каза таап, 24 жаран жабыр тарткан. Телсиз жоодон 103 адам куткарылып, 5 миллиард сомдук материалдык баалуулуктар сакталып калынган. Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад.